эмне. Могу гепалайт доктор. Гепалайт десерт желе, кыздар. Мен буну деген көп аламын. Постоянно заказымда деген постоянно жөнөтөмүн. Буну деген көбүнчө мен балама бердим эле, өтүн эме алган. Азыр деген өтүн алдырып эме алгандан кийин өтүн жакшы иштеткенге эме болдум. Балам кеткенге дагы салып бердим. Несколько жакшы, аябай результаттары жакшы. Эми мен дагы бир клиентиме деген ушуну менен деген гепатофорторду деген эме кылдым, бооруначы. Эми результат болсо, бирок айтты да 3 күндөн кийин бактыгүл могу ооруган жагым эме болбой калды, оорубай калды депчи. Себеби бул деген эмне үчүн ооруйт? Биздин боорубуз тирешет. Калыбый шлактар топтолгондо деген боорго мындай тебип тирешет дагы, анан кийин ошондон боор ооруйт да. Биринчи очищение неме кылыш керек. Сиз балаңыз недавно операция болду, өтүн алдырды. Недавно болду. Анан ошондон больницадан кийин чыккандан кийин бере баштадыңыздарбы или как? Больницадан чыккандан кийин бере баштадым. Себеби өттү дагы жакшы иштетип эме кылат. Тамак сиңирисин жакшыртат. Себеби өттүн өзүнүн ролун аткарып туруш керек да. Өт жок болгондон кийин 3 мал тамактан кийин эле ичип албапты. Анан кийин буну дагы если ошо кардарым деген эме кылса, мен результатын бөлүшкөм, анализ тапшырат. Могу 1 ай ичкенден кийин анализ тапшырат, ошондо да көрөбүз. Результатын эме кылса, мен бөлүшө кетем, эмне? Могу мен өзүм ичкем, болтозлаганга гепалайт менен ичкем. Аябай жакшы результат эме болгон. Мен дагы оң жагым ооруп, мен куурулган тамакты негизи көп жейм да, суук тамак жебейм. Оң жагым ооруп, ачышып, боордун эми боор ооруганын билинбейт экен, бирок эмне ачышат? Могу оң жак ачышып ооруйт да. Анан кийин мен ушудан эме болгом. Ошо ачышкан жери жок кылынган да. Анан кийин Секрет Востоканы деген постоянно ичип неме кылам. Бундан дагы жакшы результат берилген. Бир кызымды ашказаным деп эме болуп аткан, ашказанында гастрити бар экен. Бирок деген витамин ичкен эмес, 6 баланы төрөгөн. Анан кийин айттым да, өзүңө ар бир айлыгыңда деген витамин өзүңө арнап алып ичип тур деп эме кылсам, Секрет Востоканы алып берген. Себеби Секрет Востока өтө сонун да. Баадылардын эң эмеси Секрет Востока бүт эмеге жакшы, организмге. Анан кийин ошо дагы ашказанымдын ооруганы басылып калды деп ошондой результат жаратты. Могул жерде деген вот Бронхофортер мен как домашняя аптека болуп калды. Бронхофортер домашняя аптека болуп калды. Жөтөлсө эле үйдөгүн да берип апарып туруп берем да. Ушу жөтөлүп атса, ошонун жөтөлүн көрүп дагы үйдөгүн апарып берем. Мен могуну ичип алчы деп. Анан кийин жакында эле балдар скважинага туруп калды. Вентиляторду эме кылсак монтип туруп, аябай катуу жөтөлүп калды. 2 жаш неберем менен 18 айлык неберем. Анан кийин деген, давай ушуну эме кылып көрөйүн. Бул чөптөн жасалган, бүт бары деп туруп, шприцке тартып туруп, кечинде деген түнү менен жөтөлүп кусушат. Анан кийин шприцке тартып алып туруп эле тамагына куюп койдум. Экөөнү бөлүпчү. Тып басты. Кыздар, бунун деген эми балага эме болуп туруп, мен өзүм эмеме алып, балдарга бердим, ответственный алып туруп, аябай сонун экен. Сонун. Шудан деген как домашняя аптека үйдө туруш керек. Анан кийин буну жөтөлгө деген. Бронхофортер. Бун деген мастопту деген мен ичип бүттүм. Бүгүн акыркысын ичкем, дагы алып койдум. Буну дагы экини ичип туруп, бирке салып туруп, анан кайра ичейин депчи. Мастоптун деген кандай мага эме берди. Бирке чарчанып калам. 2 жумушта иштеген үчүн чарчанып калбаттым да. Чарчаганымды сезген жокмун. Какштык 6да турамын, какштык эме кыламын, мага энергия берди десем болот. Болчу. Чарчаганымды сезген жокмун да. Буну деген кызым ичип атат, экзамен берип атат. Азыр как раз экзамен учебы 9-ду бүтүп атат. Могундан ичип бар деп туруп, мен негизи берип турам кызыма bundan iyi neverlerimde okugan neverelerim de
эмеге басым аякта биякта кружокторго барып гимнастика ушундай эме не берем 4-класстагы не берем көп Куран сабак ушундай напряженность болуп кетет да өтө мындай не десем нагрузка болуп кетет. Анан кийин ошого беремин. Өзү могу медал менен эме болду. Мектептен эң жакшы эме деп туруп медал алды 4-класста бүткөнүнөчү. Мен ойлойм ушуну дагы сонун результат деп ойлойм. Себеби деген бала чарчаса, аны деген кылгысы келбейт, окуй албайт, эме болбойт. Бир сабагы бүтсө, кийинки сабакка уже эмеге кетет да. Анан кийин кызыма дагы сонун результат. Буну дагы үйгө такай алып коем. Бул 100 балдык табагымда могу 50% промокод менен эме кылдым. Алган товарларым 100 балым, 101 ушундай бал болду да, ушул эле эмелерим, товарларымчы. Анан кийин дагы өткөндө эме болбодум беле, келиниме балама репродукция алып берип атам дебедим беле. Даярданышып атат деп кышында айткам. Январда айттым беле, даярданышып атат, балага эме кылып туруп, себеби деген кызы 5ке чыгып калды, бала неме болуп элек, боюнда болуп элек да. Анан кийин эмеге чыкканда эле суранып келишет, даватка эме болуп суранып келишет. Анан 2 тең репродуктаны алып бердим. 2 чогуу ичкиле депчи. Чогуу ичкиле деп туруп эме болсом, кече жакында эле сүйүнчү дейт, апа, сонун эме жаңылык депчи. Анан боюнда болду 5 жылдай. Ошон үчүн деген анан мен айтып атам деген, буйруса Алла Таалам немеси менен 2 эркек десем, балам сүйүнөт. Демек, репродукцияны деген боюна боло албайтабы? Бергиле, сунуштагыла. Мына өзүбүздөн эле сонун результат алдык. Эме болуп. Ошондо эмне Репродукция менен женский чайды ичти. Ура комплексти дагы жана цистит болуп атканда алып бергем. Андан кийин репродукция эме болдум. Ура комплекс менен деген ситонор чайын ичти, анан репродукцияны ичти. Балама деген тоже эме ура комплекс алып бердим, репродукция алып бердим. Мону 2 деген чогуу ичип туруп эме кылгыла, анан результатын мага айтасыңар депчи. Анан кийин Алла Тааланын буйругу менен сонун результат болду. Аракет кылсаң берекет. Мен могу бадылардан деген коркпой ичем. Себеби деген өзүм результат алган сайын коркпой да айта аламын да. Негизи кыздар ушундай алып өзүңөр колдонгула.